Assalamu alaikum. Salam. Men жақында үйленейін деген. Бирок кыз блогер болом дей берет. Ошого каршымын. Анткени мен кызганам. Ошого эмне кылсам болот? Ага айтсам түшүнбөй жата. Болбойт, Туура эми блогерге кызгануу эркектик, ыймандык, ар намыс, гайраттуулук, молодец. Мусулман ушундай болуш керек. Мусулман эркек ушундай болуш керек. Аялына кызганмаганды даюс деп коет. Бейиштин жытын жыттабайт деген. Андай болбойт. Албетте чеги менен болуш керек. Ар бир нерсенин чеги бар динибизде. Бирок кээде чеги менен болуш керек деп ар жака анан алып барып выставка кылдыра берген болбойт. Мына жерде эми жакшынакай сүйлөш, аз как раз баш кошконго чейин эгерде неме болуп аткан болсо, блогер болбойт. Аялдык кесип эмес бул. Кесип башкача. Жакшы түшүндүрүңүз, дуа кылыңыз. Эгер такыр болбой аткан болсо, Алла Тааланын такыры болбой аткан болсо, сиз ыйманын карап үйлөнгөнүңүз жакшы да. Уяттуулугун карап, азыр эле башый берсе сизге кийин эмне башыйт? Аялдын бактысы күйөөсүнө башыйгенде. Угуп туруңуз. Ата-эненин акысы баланын мойнунда. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا Husna. Biz insanga Kur'an-ı Kerim'de bunday وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِحْسَانًا dep kelgeni 3 yerde gelir. Ben adaşmasam. Ankabut surasında, Ahqaf surasında, Luqman surasında hoş gerek. No, şu her birinde Allah subhanahu wa ta'ala buyruk berip atar. İnsanga ata-enesine жақшылық кылганга. Buxaride rivayet keledi. Ата дагы, эне дагы бир учурда чакырып калса, же болбосо экөөнө кайсынысына сохбатка баш ийгенге лайыктуураак дегенде эне деп айткан. Дагы эне, үчүнчүсү дагы эне, төртүнчүсү аны ата деген. Макулбу? Бул балага тиешелүү жана турмушка чыга элек кызга тиешелүү. Турмушка чыккандан кийинчи анда биринчи күйөөсүнө башыйш керек. Андан кийин анан апасына. Андан кийин анан атасына. Түшүндүңүзбү? Бул уже ошончо Алла Таалам динибизде ушундай кылып койгон, туугандар, кыз баланы аябай урмат, аябай сый, аябай этияттуу мамилени кылган. Төрөлдүбү, турмушка чыкканга чейин атасынын мойнунда. Тамак ашы, кийим кечеси, тарбиясы, ден соолугу, ийим бардыгы. Эми турмушка берип атасыңбы? Күйөө баланын мойнуна өттү дагы, өлгөнгө чейин күйөө баланын мойнунда. Күйөөсүнүн мойнунда. Ошончо туугандар, азыртан эгерде мына маселе болбой турган болсо, жакшынакай ойлонуш керек.